Assalamu алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу Борон Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздерге мына ушул сиздер экранда көрүп турган жуунуучу бөлмө тууралуу сөз кылмакчымын. Тагыраагы жуунуучу бөлмөгө кеткен каражаттар жөнүндө. Негизи ар бир үйдү жаңы салганда сөзсүз түрдө ичине ушундай жуунуучу бөлмө болушу керек. Бул бүгүнкү күндүн, бүгүнкү замандын талабы. Uzun tuurасы 2 метр 10 сантиметрге 1 метр 90 сантиметр, жол болсом 2-10 1,9. Ал эми бул жуунуучу кабинанын бийиктиги 2 метр, uzun туурасы 1ге 1 деп деле айтсак болот. Негизи 1 метр 5 сантиметрге 1 метр 6 сантиметр ушундай. Маани бере кетүүчү жагдай суу чачырап сыртка чыкпаш үчүн ылдыйында борт бар. Борттун бийиктиги 12 сантиметр, ал эми калыңдыгы эни 9 сантиметр. Мен эми чыгымдар боюнча маалыматты баштай берейин. Эң негизги каражат бул суу жылыткыч. Мунун баасы 10.800 сом. Ал эми көлөмү болсо 80 литрлик. Андан кийин ушул жуунуучу бөлмөдөгү кабина. Биз башында йод түсүндөгүсүн коелу дегенбиз, бирок дизайнер бала өзү сизге болбой калат экен, ушундай тонировкага окшогон эле коюп берели деп ушул кара көк үмтүл түстөгүсүн коюп берди. Мунун баасы 40.000 сом. Келип өлчөө, орнотуу, материал, уста, кыскасы баардыгы ичинде 40.000 сомго бул коюлду. Андан кийин душта бул жуунуучу бөлмөдөгү эң көп кеткен курулуш каражаты бул кафелдер, көрүп турасыздар. Дуалдагы кафелдин өлчөмү 24 метр квадрат болгон. 1 метр квадраты 550 сомдон. Бул 13.200 сом дуалдын кафели, ал эми жердик болсо полдуку 4 метр квадрат 2.200 сом. Ошентип кафелге жалпы болуп 15.400 сом каражат кеткен. Ал эми кафелди жабыштырууга кеткен кафел клей болсо 8 кап кеткен, 220 сомдон 1.760 сом. Деталдарга өтөбүз. Сиздер көрүп турган желдеткич 500 сом. Ал эми сууну ар нерсе кылып чачыратып бере турган бул орусча айтканда сместитель 5000 сом. Ушундайын алгыла деп кеңеш бербейм, анткени бул деле бузулат. 6 ай 7 ай дегенде нонс бузулуп, башка алмаштырганбыз. Эми бул жерде дарат ала турганы, кармап жууна турганы, анан тик туруп жууна турган ошол 2-3 позициядагы суу чачыратуучу жабдыктар бар. Раковина ылдыйындагы мебели менен биригип 6.200 сом. Ал эми күзгү 3.300 сом. Неге 3.300 сом? Анткени муну жандырганда күзгү дагы жанат, бая мен айткан желдеткич дагы кошо жанат. Артыкчылыгы сааты бар, бууланып кетсе жылытуучу системасы бар, спирали бар да ичинде. Анан кийин муну бассаңыз, кыскасы ар нерсе болуп көгөрүп, агарып сизге жанып берет. Ал эми кийим илгич жана жуунуучу каражаттарды коюучу эмерик экөө биригип 1050 сом болгон. Жуунуучу кабинанын ичиндеги ушул жердин өзүнө жылуу пол орнотулган. Бул жерлерге дагы бир аз бар. Көрүп турасыздар, бул жерден башкарылат. Мунун баасы 6000 сом. Өйдө тарабында тегерете жанып турган жарыктандыруу метри 100 сомдон 400 сом болгон. Ал эми бул жактагы плафон 550 сом. Эми мен жуунуучу бөлмөнүн ичинде эмне болсо ошонун баарын эсептейин дедим. Ошон үчүн бул жылытуу кабыргаларын дагы кошуп кетейин. Бир даанасы 420 сомдон, бул жерде 10 даана кабырга бар, 4200 сом. Чакан терезе 2500 сом. Ал эми эшик болсо, эшик бир аз кымбатыраак болуп калды, бирок 30.000 сом. Ошентип жуунуучу бөлмөгө кеткен баардык каражаттарды кошуп эсептегенде 127.660 сом акча ушул каражаттарына кетти. Эми устакылар жөнүндө айта турган болсок, негизи мунун баардыгын уста кылган жок. Көпчүлүгүн өзүбүз кылдык. Мен мындай орточо эсепте анда сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн кошуп кетем. 28 чарчы метр кафел жабыштырган, 1 чарчы метрин 700 сомдон жабыштырат экен. Ошондо 19.600 сом ушул кафелди жабыштырганга кеткен.
Аристондо 1000 сомго коет экен. Ал эми жылыткычты орноткон уста болсо, негизи бул үйгө жалпы орнотулган. Мен ушунун өзүн эсептеп атпаймынбы? Бир точкасын 3500 сомдон коет экен. Ошентип, уста акылардын бардыгын кошкондо 24100 сом бул уста акыныкы экен. Курулуш каражаттары менен уста акынын бардыгын бириктирип айта турган болсок, ошол жуунуучу бөлмөгө мунабул эшигинен баштап, онабул тешигине чейин 151.760 сом акча кетет экен. Маалымат сизге пайдалуу болсо, биз албетте кубанычтабыз. Видеого жакты белгисин басып, ой пикирлерди комментарийге калтырып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Жарнамалык кызматтын номери 0772 45 60 20.